Мамлекеттин өнүгүшүнө ар бир адам өзүнүн салымын кошуп келет. Азыркы мезгилдерде өз алдынча түзүлгөн уюмдар көбөйүп, ар тармакта иш алып барышууда. Алардын катарын толуктаган Кыргыз Union Кытайлык жаштар уюму да бар. Буга чейин Кытай жергесинде иш алып барып келишсе, жакынкы арадан бери Кыргызстанда кайрымдуулук иштерин аткарышууда. Тактап айтканда, Бишкек шаарында 4-кичи районунун улуу ата мекен согушунун ардагерлерин чогултушуп, аларга сый урматтарын көрсөтүштү. Бул иш-чаранын максаты 9 май же болбосо 23 февраль күндөрү эле эмес, башка күндөрү да аларга толугураак көңүл буруу керек деп түшүндүрөт. Биздин уюм Кытайдын 14 шаарында жайгашкан. Жыл сайын биз келип ата мекенге кызмат кылып, спорттук, маданияттык, кайрымдуулук жактан кызмат кылганга аракеттенебиз. Ошондой эле бүгүн 14-июль күнү согуш ардагерлерине көңүл буруп, биз ошондой эле фуршет, кичинекей мини концертти өткөрүүдөбүз. Бул бүгүнкү күндүн эң негизги максаты биздин согуш ардагерлерине 9 май күнү эле көңүл бурбастан, колдон келишинче бат-бат жолугушууларды өткөзүп, көңүл буруу керек деп башка жаштарга үлгү болгонго аракеттенүүдөбүз. Башка уюмдардан айырмаланып, мындай иш-чараны өткөрүп жаткандыгына мында келген коноктор да өз ыраазычылыгын билдиришти. Кытай Эл Республикасында ошонун 14 шаарында окуп жаткан Кыргызстандын барган студенттердин инициативасы боюнча ушул Октябрь районунда жайгашкан ветерандарды, согуштун катышуучуларын, ооруктун катышуучулары, ошол биздин райондун советинин активдерин чогултуп, ушу биздин студент балдарыбыз келип, биздин Октябрь районунун 4-микрорайонундагы балдар спорт комплексин өзлөрүнүн каражаты менен куруп берүү менен бирге ардагерлерге көңүл бурушуп, алардын батасын алалы, алардын согушта болгон эрдиктерин эске салып, ошол кишилерге бир кайрымдуулук, ток дегенде чайыбызды берип кетели деген максат менен чогулткан экен. Биз муну советте карап өтө кубанычта болдук. Балдарыбызга тилерибиз деги эле согуш деген болбосун. Белгилей кетсек, бул уюм Кыргызстандан Кытайга окуп иштегенге барган жаштардан түзүлгөн. Мындан сырткары, Кытайдагы кыргыздар менен биригип курултай өткөрүштү. Бишкек шаарындагы айрым кабаттардын алдына балдар аянтчаларын куруп, ошондой эле балдар интернаттарына да жардам берип келишүүдө. Муну менен гана чектелбестен, алар алдыдагы дагы бир топ иш пландары бар экенин айтышты. Марафон өткөрөлү деп атабыз. Бул спорттук иш-чара. Бул марафон деген чоң марафон болот, 7 километр чоң дистанциядагы марафон болот. Андан сырткары биз деген Шанхайда окуган студенттер Шанхайский финансовый университеттен бюджетный местолорго мүмкүнчүлүк алдык. Ошол бюджетный местолорго августтун аягында на конкурсной основе өтөт, бардыгы мындай конкурс боюнча. Негизи желающийлер участвовать этсе болот. Ал жактан 3 тур бойдон болот. Письменный экзамен болот, устный экзамен болот, собеседование болот. Ал бюджетный местолар стипендиясы менен. Улуу инсандар, улуу адамдар дайым айтып кеткен, мамлекеттин келечеги бул жаштардын колунда деп. Кандай жаштар болсо, келечек ошондой болот деп. Ошондой эле биздин Кыргызстандын жаштарына айта турган каалоо тилектерибиз бул. Эң биринчиден ынтымак, биримдик, ошондой эле ата мекенге чын ниет менен кызмат кылуу. Кыскача айтып кеткен, ошо эң негизги нерселерди каалап кеткенибиз ушул. Эгерде ынтымак болуп, биримдик болуп, ар бирөөбүз чын ниет менен ата мекенибизге кызмат кылсак, чоң-чоң ийгиликтерге жетишип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң-чоң салымдарды кошобуз. Кыргыз Union Кытай жаштар уюму бардык Кытайдагы кыргыз жаштарын колдоо менен кайрымдуулук иштерин жасап келишет. Өлкөбүзгө ушуга окшогон уюмдар көбөйсө, Кыргызстандын өнүгүүсүнө өз салымдарын кошушат деген ишенимдебиз. Мунарыкта бурштанган, булуң тарты бурштанган.